Урматтуу Үмүт ТВ телеканалынын көрүүчүлөрү, сиздерди түш өткөн ар түрдүү маселелерди элге жана бийликке жеткирүү үчүн эл үнү берүүсүнү WhatsApp аркылуу видеого тартып жөнөтсөңүздөр болот. WhatsApp номерибиз 0553 94 94 84. Эл үнү сиздер үчүн иштейт. Кезектеги видеону жиберген каарманыбыз Бишкек шаарынын Белорусская жана Ахунбаев көчөлөрүндө чоң энени муузду тазалап жатканына кабатырланып, бул ишти жасаучулар эмнеге көңүл бурбай жаткандыгын айтат. Ал тиешелүү тараптар көңүл буруп коюлуусун суранат. Вот бабуля работает вместо сотрудника муниципальной службы. Кто должен это чистить? Ак Бата конушунун жашоочулары 8-көчөдө жашаган кошунасынын Мончо жакканда чыккан зыяндуу түтүнүнөн нааразычылыктарын билдиришет. Алар балдарынын ден соолугуна кабатырланып жаткандыктарын айтышат. Жайыл районунун Алексеевка айылында жолбуниттер көп экендигин айткан көрүүчүбүз кооптонуу туулуп жатканын билдирди. Жалал-Абад облусунун Алабука районунун Көксерек айылында 27 декабрь күнү катуу шамал болуп, бир топ үйдүн чатырларын учуруп кеткен. Жашоочулар бир жумадан ашык жарыксыз жашашкан. Азыркы учурда жашоочулардын тең жарымы чатырларын жаап өтө элек. Ал эле эмес, шамал мектептин чатырындагы учуруп, окуучулардын билим алуусу токтотулган. Көрүүчүбүз тиешелүү тараптар көңүл буруп коюусун өтүнөт. Мынакейин көрүп атасыздар, Жалал-Абад облусунун Алабука районунда болгон окуя. Саат 27 күнү саат 12 жарымдан саркы саат 7-ге чейин болгон шамалдын акыбалынан азыркы учурда мектептерде жабыркап турат. Шипрларын жууп кеткен, мына көрүп атасыздар. Анан көптөгөн үйлөрдү, көптөгөн эл журттун бак-дарактарын алып кеткен. Бирок өкмөт тарабынан келип жазылып кеткен. Бирок эч качан жардам көрсөтүлө элек али чейин. Бул депутаттардан суранарыбыз ушуларга, көрүп атасыңар, бир аз жардамыңарды берип койсоңор жакшы болмок. Бул жакта Көксерек айылынын баардык тургунунун балдары окушат. Ошого батыраак жардамыңарды көрсөтсөңөр жакшы болмок. Чүй облусунун Акбешим айылынын тургунунун кайрылуусун бирге уксак. Ассаламу алейкум. Мен Чүй облусунун Чүй Токмок шаарынын Акбешим айылынын тургуну болом. Ушул мен Кыргыз элине, Кыргыз жогорку кеңешке кайрылып аткан себебим ушу биздин Акбешим айылында ушу маданият үйү ушул акыбалга жетти. Акыркы жолу ушул маданият үйдөн 93-жылы кино көрүп, анан концерт коюлду эле. Анан 93-жылдан бери ушул акыбалга калып калды. Ушуну карап берип, жардам берип койсоңор ушул акыбалды оңдоп койгонго, анан биз мынтип ойлоп атканбыз. Ушул жерден спортсмендерибиз жакшы чыгып атат. Күрөштөн, шахматтан, настольный теннистен дегендей жакшы чыгып атат. Ошолорго бир жардам берип койсоңор, ушул жактан машыкканга, көчмөндөр оюна жок дегенде даярданганга ушуну оңдоп берип койсоңор деп суранат элем. Азыр мына ичине кирели, ичин көрсөтөйлү, кайсы акыбалга келген. Мына азыркы акыбалы, маданият үйүбүздүн акыбалы мондай даражага жетип калган. Ушуну силерден суранабыз. Ушул айылдын атынан суранып атам. Ушул үйдү, маданият үйүбүздү бир ишине келтирип берсеңерди. Жок дегенде биздин спортсмендерибиз машыкканга же болбосо же маданият үйү кылганга жардам берип койсоңор. Союз маалында салынган болчу. Кички кезекте бала кезимде ушул жерден кино көрчү элем, концерт көрчү элем. Азыр мондай акыбалга келип калган. Стенкалары анын баары эле бар. Ушуну кайра реставрация кылып жардам берип койсоңор. Шуну карап берсе жогорку кеңештегилер. Маданият үйдө азыркы акыбалы мына карагылачы. 93-жылы ушу бала кезимде келдим эле ушул жака.
Бул бияк бети мындай акыбалга келген. Oyaktan ilgari kino koyup berişti. Hazır için görelim ya. Karalan sulu akvalga jetti bul. Şunu karap berip kovulaç. Gelecekte öz güzünde ölüşkö. Maşıkkanla bir okat bulberdi onu. ...93. yıldan beri turat bu. Yok bol parada. Şu Turgan'ın zdanyanı çok kılı ölbey. Sürekli gayra bir turguz olsak da öyle oturur. Şu mına bolgon akvalı. Şunu karap berip koysalar. Suranış. Akbeşim ayıl ökmetin atынан. Akbeşim turgunдарынан атынан. Суранып. Бишкек шаарынын Бектемиров көчөсү таштандыга толгонун айткан көрүүчүбүз кезектеги сүрөттөр менен бөлүшкөн. Ал тиешелүү тараптар көңүл буруп коюусун өтүнөт. Кыргызстандык аялдын Туркияда 2-кабаттан кулап жардамга муктаж болуп жатканы тууралуу интернетте тараган маалыматты Анталиядагы диаспора өкүлдөрү тастыкташты. Маалыматка ылайык 50 жаштардагы кыргызстандык Айнура аттуу аял Анталиянын Финики аймагында 2 кабаттын балконунан кулап түшкөн. Анын жамбаш сөөгү сынып, колу бутунан жаракат кеткен. Диаспора өкүлдөрүнүн айтымында жабыркаган аял азыр Финики мамлекеттик ооруканасында жатат. Ага жардам берүүчү тууганы жок болгондуктан Анталиядагы диаспора аны чыгарып кетүүгө үй издеп жатат. Айнура Анталияда карыган кишилерди багып иштеп жүргөнү айтылууда. Бүгүн 8 январда Халит Мерт аттуу түрк жараны Facebook барагына кыргызстандык аял жардамга муктаж экендигин жазган. Ал 50 жаштагы аял 3 январда 2-кабаттан кулап түшкөндүгүн кошумчалаган. Урматтуу Үмүт ТВ телеканалынын көрүүчүлөрү, сиздерди түш өткөн ар түрдүү маселелерди элге жана бийликке жеткирүү үчүн эл үнү берүүсүнү WhatsApp аркылуу видеого тартып жөнөтсөңүздөр болот. WhatsApp номерибиз 0553 94 94 84. Эл үнү сиздер үчүн иштейт.